Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил демекчи. Ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан аска зоолорубузду символдаштырган ак калпак тууралуу бүгүн сөз болмокчу. Калпак негизинен биздин кыргыз элинин эң баалуу, эң улуттук баш кийими деп эсептейм. Муну биз бул калпактарды негизинен бизге байыртадан берки ата-бабаларыбыз кийип, биздин балдарыбызга, аталарыбызга, тууган уруктарга белек кылып калтырып кеткен мурас баш кийими деп эсептейм. Бул калпактар негизинен жашына карата дагы мурдагы кезде кара калпак, анан ак калпак эле болгон. Ак калпак негизинен жаштарга деп саналчу. Кара калпак ошол кезде улуу аталарга деп жасалуучу. Мыкты жакшы кийизден жасалган калпактар эч качан күндө өткөргөн эмес. Эч качан жамгырда, ысыкта формасында бузган эмес. Анын эми бактыбызга жараша заманыбыз жакшы экен. Мына даяр кийизди жасап, нукура таза кийизди жасап берди эле. Мына өз колубуз менен балдарыбызга, аталарыбызга кооздолгон жакшы калпактарды тартуулап калганбыз. Ушул эң баалуу деген көргөндө ар кандай адам суктанган калпагыбызды биз ар дайым эле мында баалай турган адамдарга подарок кылсак жакшы болмок. Алар аппараттагы кай жерге таштаганын, кандай пайдаланганын биз билбейбиз. Анан көбүнчө баняга кийип атат. Ошол баняга кийбесин деп атайын кийизден баныйларды деле чыгарып койгон жакшы чебер кыздарыбыз. Анан ошон үчүн эң нукура таза калпактарды кыргыз эли өзү кийсе деп ойлойм. 1 жашка деп мындай цветной калпактар менен. Себеби бала канча наристе болсо, канча цветной кийимдерди кийсе, мен өзүм жеке оюм, бала ошончо жаркын мүнөздөрү ачык болуп чоңойот деген ойдомун да. Булар 4-5 жашка чейин. Ал эми бардык эле балдардын башы бирдей болбойт. 4 жаштан 6 жашка чейинки балдардын размери ар кандай болот, туура келе берет да. Нукура таза кыргыз кийизден жасалган калпактар. Булардын баасы Кытай кийизине караганда өзүбүздүн кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү болгондон кийин, конечно, баасы жогору турат. Жакшы деп баалайм муну. Биз кыргыздын өзүнүн нукура таза оокаты, таза буюмдары, чыгаштан, кийизден, буларга эч качан синтетика буюм товар эч качан булардын ордун ала да албайт, жетпейт дагы деп ойлойм. Март ак калпак күнүңүздөр менен сиздерди куттуктайбыз. Сиздер менен Пирамида каналы Таңкы Пирамида болду.